Достор, биз Марселдин жаткан бөлмөсүнө да жетип келдик. Мен ойлоп аткам, негизичи Марсель аз сиякта туруп тердеп алып, аябай даярданып алган. Эс алып жатыптыр Марсель. Даярдык мен сага кыргыз эли, мен эле эмес, жалпы кыргыз эли 100% ишенип турат. Утасыңбы, утпайсыңбы деген суроону бербейм. Бир гана суроо, кандай кылып утасың жана канчанчы раунд утасың иншалла? Кандай кылып утам билбейм, Алладан. Аракет бизден, калган Алладан. Бирок даярдык жок эле бул бойго. Лигалар өздөрү деле айтты, Марсельге чоң рахмат чыгып берип атат деп. Неге дегенде булардын главный бою чыкпай калды, и ошонун ордуна мен чыгып бердим главный бойго. Ошол себептен бул бойго вообще даярдык жок. Даже тренировкадан кылбадым. Бул каршылашты дагы сен анализ кылганда такыр жетишкен жоксуң, бирок бул каршылаштын медиасы аябай чоң эмес, бирок спорт чөйрөсүндө тажрыйбасы аябай чоң экенин биз билип турабыз. Бул сенин бүгүнкү каршылашыңдын спорт чөйрөсүндө кандай жетишкендиктери бар, акыркы бойлору кандай өттү, ошол жөнүндө айта кетсең. Акыркы 5 боюн уткан катар. 5 бой. 5 бой уткан экен. Тренер өзү. И билбейм, аракетти кылабыз, база устойчивость деп атат, бирок грэпплингден күрөшүп жүргөн экен, турнирлерге чыгып. Эми аракет бизден калган Алладан опыт бар по-любому. Ооба, конечно. Анан Марсель, негизи спорт чөйрөсүндө спортко кызыккандарга, негизи спортко күйөрмандык кылгандардын баардыгы сени билет. Күрөш жактан кандайсың, грэпплинг, стойкадан кандайсың, дух жактан кандайсың, аманы баардык Кыргызстан билет. Спорттон алыстагы адамдар деле сенин бойлоруңду көрүп кызыгып калышты да. Сенин медиаң азыр Кыргызстанда асманга учуп кетти. Спортту түшүнбөгөн адамдарга сенин кандай бүгүнкү плюстарың бар жана ал каршылашыңдын сага каршы кандай плюстары бар? Сен ошол жөнүндө эмне айта аласың? Каршылаштын плюстарын билбейм, мен өзүм чисто опыт бар и мындай желание бар, утканга желание бар. Чисто желание менен утканга опыт бар да. И соперник кандай формада экенин билбейм, неге дегенде формада болсо керек ал. Неге дегенде тренер өзү постоянно тренировкада жүрөт. И биз бир ай мурда урушканбыз, ошого биз кичине отдыхать эткенбиз, кичине травмаларды айыктырып. И заменага 10 күн калганда башка соперник жөнөттү, ал травма алып калып, ушуну берди. И сразу биз бергени менен көнүп аттык. Ушуну берди акыры. Сенин негизи сен даярданып аткан каршылашың алмашып, бул каршылашыңа жакшы даярдык көрбөй калдың. Бул балким сени мындай адаштырыш үчүн атайын жасалган ыкмалар болушу мүмкүн эмес, Ал жагын мен билбейм, бир гана Алла билет. Неге дегенде мындан мурдагы соперник башка эле, и мен ага деле даярданган эмесмин, просто лига суранганынан чыгып бер дегенден чыгып бердим. И мага жакшы акча берип атат, мен рисковать этпедим. Неге дегенде менде стройка жүрүп атат, мен урушушум керек. Формадамынбы, формада эмесминби, урушушум керек дайыма. Чын эле Марсель, стройка боюнча быйылкы сезондо бир 3-4 ай убакыттай калды. 3-4 айдын ичинде буйруса үй бүтүп калчудайбы? Ооба, Кудай кааласа 3-4 айда бүтүп калат үй. Көчүп киребиз ичине. Жакшы, ийгиликтерди каалайбыз. Анда үй бүтүштүккө дагы бир жолу эрке буланды уруштун кереги жок экен да. Жок, уже кереги жок. Ал эрке буланды урганда башка бизнес кылабыз. Болду, эрке буландык уже бизнеске кетти. Чисто бизнеске иштетебиз аны. Болду, анан Марсель, акыркы суроо болсун. Сен дагы азыр бойдун алдында кыйнабайлы, бойдон кийин дагы бир эки маектешебиз. Негизи ар бир спортсменге ушундай Кыргызстандан чыккан компаниялардын колдоосу аябай маанилүү да. Себеби спортсмендердин режими, тамак ашы, питаниясы, витаминдерине аябай чоң каражаттар кирет. Себеби сен акыркы учурларда, акыркы жылдарда Кыргызстанда эле эмес, чет мамлекеттерде дагы даярдыктарды көрүп жүрөсүң да. Канчалык чоң каражат кетет экенин мен билем. Бирок ушундай кыйын учурларда компаниялардын колдоосу кандай жардам берет жана Ылдам экспресс менен иштешүү сага жагып жатабы, колдоосу жагып жатабы, ошол бойдон дагы бир сыр айта кетсең. Ылдам экспресс менен жакшы, тренировкага мындай сборго көп нерсеге пайдасы тиет. Биз сборго бир 15 миң, 10 миң доллардай акча кетирип коебуз. Ошого Ылдам экспресстин жардамы чоң эле тиет. Чоң рахмат Ылдам экспресс компаниясына, жалпы жетекчилердин атынан, Кыргызстандын атынан аябай жакшы ушундай сендей чыгып келаткан спортчуларды колдоого болгон күч аракетин жумшайт. Сага бүгүнкү бойдо ийгиликтерди каалайбыз. Иншалла жеңиш только, Марсель.